Саламатсыздарбы достор, кандайсыздар? Бүгүн канчасы 11 июнь. Мен азыр жанымдагы Тоня эже. Бул Тоня эже менен кантип таанышып калдык? Көчөдөн эле таанышып калдык. Себеби Тоня эже ЛФ капсуласын ичип, до после сүрөтүн бир группага жөнөткөн. Анан ошол сүрөтүнөн эле мен Тоня эжени жолдон баратып эле таанып калгам эми Тоня эже. Анан азыр Тоня эже экөөбүз ушундай менден капсула алып ичип ошентип жүрөт. Тоня эже, өзүңүз кандай результаттарды алдыңыз, биз менен бөлүшүп кетсеңиз? Саламатсыздар, мен болсо ошо элефти ичкени мен аябай жакшы көп результаттарды алдым. Биринчи эле 3 капсула алдым. Чындыгында мындай көрөйүн билейин депчи. Анан кийин биринчи эле күнү ичкенде аябай энергичный болуп, прям өзүмдү аябай жакшы сездим. Анан кийин ал 3 капсуланы 10 күн ичтим, 12 күн. Анан кийин эле аябай жакты мага, например, ооруган жерлерим резко басылды. Мен суставтарым оорчу, ичим катчу постоянно. Анан оорубай калды ооруган жерлерим, ушундай өзүмдү жеңил сезип, аябай эле үстүмдөн бир канча тонна алып салгандай эле уже жумуштарды да тез жасап, үйдөн биринчи этажга, экинчи этажга тим эле 100 жолу чыгып түшсөм дагы вообще чарчабайм да. Мага ошондой жумуштан да ошентип калдым. Анан жумуш иштеген жерде дагы мындай өзүм мындай физический жумуш жасаганда да өзүмдү мындай удовольствие алчумун. Ошондой жакшы сездим өзүмдү. Көп оорулардан айыктым. Анан бутум дагы тирешене кетип турчу, постоянно баягы грибок болгон үчүн. Ал дагы тим эле жаш баланыкындай болуп айыкты. Уйкум эртең менен турганда тим эле чакчайып эле мындай аябай сергип туруп жүрдүм, ушундай жакшы мындай өзүмдү аябай жакшы сезип жүрдүм. Анан кийин мен билген жокмун. Элдердин баары эле ай сен жашарып кеттиң, жакшынакай болуп кеттиң, арыктап кеттиң десе эле мен өзүмдү эме кылдым. Анан мурунку мени алып барган ошо элефке жаздырган бир кызга айттым да, ушинтип атат десем, сүрөтүңдү тартып салбый деди. Сүрөтүн тартып салып десем эле аябай разница бир 15-20 жашка деди. Анан группага салып жибериптир. Анан аябай өзүмө да жакты. Ошол сүрөтүңүздөн мен көчөдөн баратып эле сүрөтүн эле көргөн болбосомчу, до после сүрөтүн группага киргизген экен. Анан жолдон баратып эле сиз ошол экенсиз десем эле анан ого деп эле калды. Анан мен элефте иштейм мен дагы деп эме кылды. Анан мен аябай ушу Динарага таң калдым. Мен сүрөттөн көрүп таанып мени ушинтип депчи. А мен ошол сүрөтүмдөн көп кишилер тоже алып кетишти. Өзүмдүн эле сиңдирим. Өзүмдүн деле сиңдиримди канча жыл эмеде онкологияда эмеде учетто турчу эмчегенен. Аны тим эле жанын койбой өзүм алып бардым. Аябай жакшы результат алды. Азыр эмчеги оорубайт, эч кандай даже эме болбойт. Аябай жакшы. Көп кишилердин чыгып рахматын айтып жүрөт. Дагы бир кошунам дагы азыр данный время ооруп атат. Алып келип бер деп жалынган үчүн мынакей сага келип жолугуп отурам. Ошол сүрөтүңүз бар э, Тоня эже? Бар э, мен сиздерге дагы жөнөтөм ошол сүрөттү, Тоня эженин салып жүрөм. Ооба. Макул, рахмат Тоня эже, чоң рахмат. Оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Баарыңарды мен каалай элем, уштап оорубай, ушуну ичкиле, көргүлө, кача бир 10ду ичип көргүлө. Эмне 1,5 миң сом бул ден соолугуңар үчүн эле ичип көрүп анан результатын албапсыз э? Результатын алганда аябай өзүңөрдү билесиңер да, что кандай экенинчи мынакей мондай капсула. Капсула мен коробканы алып алыптырмын. Аябай жакшы ичкиле. Мен баарыңарга айтам, что сунуштайм. Рахмат Тоня эже, чоң рахмат. Баарыңыздарга сунуштайм. Сиздер дагы ичиңиздер, оорубаңыздар, ден соолук. Жашарасыңар, оорубайсыңар, айыгасыңар. Көп нерселерден айыгасыңар, көп. Меники хронический эмне деген ооруларым бар болчу, бардыгын. Муундарыңызды айттыңыз э? Муундарым оорчу, даже автобустан кармаганда дагы деп көрүнүп бергенде колум кармай албай калчумун. Постоянно ооручу, эмне дегеним барын сүйкөчүмүн, иччүмүн. Антибиотик ичпегиле вообще. Ден соолугуңарды бүт өлтүрөт. Андан көрө ушуну ичкиле. Антибиотик мындан да кымбат. Ден соолугуңарды бир жагынан лечит, бир жагынан калечит дегендей лучше морки элефти ичкиле. Рахмат, чоң рахмат.